хадистерде келет, Куранда ушундай Алланын улуг аты камтылган. Ал ат аталып дуа кылына турган болсо, кандай гана тилек болбосун кабыл болот. Ал жашырылган. Алымдардын айтымында кээ бир сүрөлөрдө, кээ бир аяттарда дейт, бирок негизинен кескин түрдө кайсыл аят экенин немеси жок, далили жок. Ошондуктан ушул 30 пара Куран жүрөккө тынчтык алып келе турган болгондон кийин, үйгө кут береке алып келе турган болгондон кийин, ар бир мусулман адам жок дегенде ушундай учурлардан пайдаланып Куран окуп, хатым кылып турса. Угуп хатым кылган башка, көз менен карап окугандыкы башка. Уккандыкы кулак сооп алат. Окуй турган болсо көз сооп алат, ооз сооп алат, тил сооп алат. Артыкчылыгы көп. Көзгө шифа болот. Окуганды билген болсо, орозо айларында хатым кылганга аракет кылсын. Окуганды билбесе, кийинки орозого чейин Кудай Таалам эсен аман жеткирсин, окуганды үйрөнсүн Куранды. Ал бүгүнкү күндө онлайн, офлайн курстар көбөйгөн учур. Муфтиятка тиешелүү мечиттерде окуу, билим жайларында, билим берүү жайларында Куран курстары абдан көп. Түрдүү мугалимдер түрдүү методу менен бар. Эркекке эркек, жашыга жаш, аялга аял, кызга кыз, келинге келин бар. Ушул моменттерде, ушул ниматтарды, ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, Куран окуганды үйрөнүп алса, кийинки жылдардан ар Рамазан айында бир хатым түшүрүп турса, күнүгө бир парадан окуп, көз жүгүртүп 20 бет. Абдан жакшы болот, жашоосуга чоң өзгөрүүлөрдүн ачкычы болот, себепчиси болот. Мен буга кепилдик берип айтамын. Жок дегенде жүрөгүңдөгү тынчтыкты таба алат.